Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар? Бүгүн сиздерге тартуулай турган күбөлүк сөздөрү аттуу китептен алынды. Менин атым Назырбек. Мен 1984-жылы Өзбекстанда төрөлгөм. Бирок ата-энем пропискасы Кыргызстандын Баткен областындагы бир айылда болгондуктан мен ошол жерде чоңоюп калгам. Менин атам өзбек, апам кыргыз. Ыйсага 2003-жылы ишенип калгам. Балалык кезимде жана мектепте окуп жүргөн күндөрдө көптөгөн кыйынчылыктар болгон. Мен 3 жашымда атама Россияда Чернобыль деген жерде жумуш сунуш кылышкан. Ал жерде ядро кырсыгы болуп, уулуу район болгондуктан айлык маянасы абдан жакшы болчу. Апам атамдын ал жакка баруусуна каршы болуп, экөө катуу урушкан. Акыры апам макул болгон. Бирок апам атама кабатыр болуп жүрүп, психикалык жактан ооруп калган. Мүмкүн апам мени жалгыз өстүрүүдөн кабатыр болсо керек. Апам көп убакытка чейин психикалык ооруканада жатып, мен болсо туугандарыбыздын үйүндө жашадым. Апамдардын туугандарынын арасында көп убакыттан бери аял кишилер апам ооруган психикалык оору менен ооруп келишкен экен. Алар көз ачыктык кылышып, арбактарды чакырышып, ушундай нерселер менен алек болушкан. Мындай нерсени кээ бир адамдар жогорудан белек деп эсептешет. Мен үчүн бул абдан коркунучтуу нерсе. Элдер кандайдыр бир маанилүү чечим чыгарардын алдында, маанилүү иштердин алдында апама келишип кеңеш сурашчу. Кээ бир адамдарга менин апам жардамы тийген болсо да, бул биздин үй бүлөдөгү бир оор нерсе болчу. Кара күчтөр менен байланышы бар адам тынч жашай албайт жана кээде таптакыр эле акылын жоготкон адамдардай кылыктар жасашы мүмкүн. Ошентип, атам Чернобыльдагы жумушунан кайтып келгенде апам дагы эле ооруканада жаткан. Атам иштеп таап келген акчаларынын бардыгын апамды айыктырыш үчүн ооруканага жумшады. Атам өзү рак оорусу менен ооруп калды. Москвада дарыланганына карабай атамдын оорусу күчөй берди. Ошондой оор күндөргө карабастан жакында өлүп калышы мүмкүн экендигин билсе да, атам Кудайдан баш тартып, Кудай жок деп эсептечү. Ошентип атам 1991-жылы көз жумду. Апам ооруканада дарыланып жүргөн кезде ага бир улгайып калган аял Кудай берген сыйынуу деп баракка жазылган сыйынууну берип, ушул сыйынууларды айтып Кудайга кайрылсаң болот дептир. Апам ал сыйынууларды окуп көп жолу кайталаган. Андан көп өтпөй апам ооруканадан жакшы болуп чыкты. Жакшы болуп калгандыгы үчүн Кудайды аңктабастан кайра акча табуу үчүн баягы көз ачыктык кыла турган ишин баштады. Андан кийин апам бир баласы бар башка бир эркек кишиге турмушка чыкты. Апамдын бир Ыйсага ишенген досу бар эле. Анын жашоосу таптакыр жакшы жакка өзгөрүп, жаман адаттарын баары артта калган. Ал досу үйүндө жыйын уюштуруп, ишенгендер анын үйүнө чогуу ыйык жазууну окуганы чогулушчу экен. Менин ата-энем да ошол жака бара баштады жана мени да чогуу алып барышты. Ошол жерден Кудай жөнүндө мен биринчи жолу угуп, Кудайдын бар экенин түшүндүм. Апам муну көрүп сүйүндү. Биз жыйынга бир нече жолу баргандан кийин кайра Кудайдан алыстап, бир нече жыл Кудайсыз жашадык десем болот го. Үйдө көп көйгөйлөр болуп, жашообуз бир маңызсыз болуп аткандай эле болду. Апам көз ачыктыгын улантып, анын кардарлары ар дайым үйүбүздөн үзүлбөйт эле. Менин өгөй атам бизге көңүл бурбай, өзү менен өзү болуп эле жашай берчү. Ал арак көп ичип, акчасынын бардыгын аракка жумшачу. Ал көчөдө соо жүргөн күнү болбой калган. Оюнун баары эле кантип арак табыш керек болуп калган. Ал апамды жана мени абдан көп урчу. Мен өтө жаш болгондуктан апамды андай коргой алчу эмесмин. Өгөй атамдын өзүнүн баласы да анын көп арак ичкенинен кыйналчу. Анан мен үйгө келгим келбей көчөдө балдар менен көп жүрө баштадым. Мен 12 жашымда арак ичип, 15 жашымда наша чеге баштадым. Өгөй атам көйгөйлөргө белчесинен батып калганын билчү, бирок Кудайга келгенге текебердиги жол бербейт эле. Ыйсага ишенген адамдар ага Кудай анын аракечтик дартын айыктыра ала тургандыгын айткан, бирок өгөй атам аны кабыл алган деле жок. Көп жылдаган кыйынчылыктардан кийин анын оңолушуна көзүбүз жетпей калганда, мен апама аны үйдөн кубалап чыгууну сунуш кылдым. Апам макул болду. Атам үйдөн чыгып кетеринде апам жыйынга бара баштаган. Атам болсо барчу эмес. Бирок кийин апам жашоосу абдан өзгөрдү. Ал токтоо болуп,
жүрөгүндө тынчтык пайда болгондой болду. Тамеки тартканды токтотуп, атама мурункудай кыйкырынбай калды. Бул нерсе өгөй атама таасир кылып, ал жыйынга келе баштады. Кудай анын да жашоосун өзгөрттү. Кудай аны арактан, чылымдан бошотуп, кубанычта жашаганга, боорукер боло баштаганга жардам берди. Анын оорулары жок болуп, жүзү жарык боло баштагандай болуп калды. Кудай анын жашоосунда чыныгы кереметтерди жасап, мунун баары кандайча болуп жаткандыгына мен кызыга баштадым. Мен жыйынга бир досумдун чакырыгынан улам келдим. Кийин жашоомдун өзгөрүп кетерине ишенген жокмун башында. Бирок жыйынга келгенде аябай таң калдым. Мен жашоомдо кубаныч жок эле, жыйындагы адамдардын жүзүнөн кубанычты байкадым. Алар мага достордой мамиле кылышып, жылуу кабыл алышты. Ал жерден бирөө мага гитара ойногонду үйрөттү. Мен болсо көп жылдан бери гайморит болуп ооруп, башым көп ооруп, кыйналып жүргөн болчумун. Мен алардан ошол оорум үчүн сыйынып турууларын сурандым. Кийинки жолу дарыгерлер менин башымды текшерип көрүшүп, көптөн бери оорутуп жүргөн дартым жок болуп, айыгып калганын айтышты. Мен ишенгендердин сыйынууларына жооп кылып, Кудай мени айыктырганын түшүндүм. Ошондон кийин жашоом таптакыр өзгөрдү. Менин жүрөгүмдө кубаныч, тынчтык, токтоолук пайда болду. Арак ичип, тамеки тартканды, башка көптөгөн жаман адаттарды таштадым. Биздин үй бүлөлүк жашообузда толук өзгөрдү. Үйдө чыр-чатак, жаңжалдар токтоп, үйүбүз жарык болуп калды. Мен Кудайдын күчтүү, кудуреттүү экендигин билчүмүн, бирок Кудай мендей болгон кичинекей адамдын жашоосу үчүн мынчалык кам көрөт деп ойлогон эмесмин. Кудай мени караңгы жашоодон эркин кыла аларына көзүм жеткен эмес. Бирок Кудай ошол ишти жасады. Досторум мени саткын деп айтып жүрүштү. Аларга Кудайга ишенеримди, Ыйса мени айыктыра ала тургандыгын, кубаныч берип, жашоомдогу көйгөйлөрдү чечкенге жардам бере ала тургандыгын айттым. Менин ата-энем дагы өзгөрүштү. Мен азыр жашагым келет. Бул кандайдыр бир динчилдик эмес, бул чыныгы жашоо деп айта алам. Ыйса менен жашоонун толук мааниси, маңызы бар жашоо экенин түшүнүп калдым. Ошол үчүн Кудайга рахмат.